Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика тили сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана бүгүнкү сабагыбыздын темасы планеталардын табигый жандоочулары жана шакектери деп аталат. Сабактын жүрүшүндө балдар, планеталардын табигый жандоочулары менен таанышасыңар жана шакектүү планеталар жөнүндө маалымат аласыңар. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабакта күн системасынын түзүлүшү жөнүндө айтканда, күн системасы 8 планетадан турат дедик эле. Алар кайсы планеталар эле? Жана ушул планеталардын кандай жандоочулар, же болбосо ар бир планетанын канча жандоочулары бар? Жана ушул жандоочулардын ар кандай касиеттерине, ар кандай параметрлерине бүгүнкү сабакта кеңири токтолот экенбиз. Демек балдар, биз айтып кеткен 8 планета кайсы? Дегиле планеталардын жандоочулары дегенибиз эмне балдар? Планетанын жандоочулары дегенибиз бул же спутниктер деп айтабыз. Тартылуу күчүнүн натыйжасында планетанын тегерегинде айланган асман телолору. Демек планеталардын жандоочулары дегенибиз эмне балдар? Планеталардын жандоочулары же спутниктери бул тартылуу күчүнүн натыйжасында планетанын тегерегинде айланган асман телолор. Бизге белгилүү болгон күн системасындагы 8 планетанын кандай жандоочулары бар? Демек, жер тибиндеги планеталар, башкача айтканда Меркурий, Чолпон, Жер, Марс планеталарынын кандай жандоочулары бар экен? Демек, Меркурий планетасынын жандоочулары жок. Чолпон планетасынын жандоочулары дагы жок. Жердин бир жандоочусу бар, Ай, аны биз билебиз. Марстын 2 жандоочусу бар. Юпитер планетасынын 67 жандоочусу бар. Сатурн планетасынын азыркы кезде белгилүү болгон 62. Ал эми Уран планетасыныкы 27 жана Нептун планетасыныкы 13 жандоочусу бар экен азыркы маалыматтар боюнча. Бирок ар бир кийинки изилдөөлөр албетте бул гигант планеталардын тегерегинде улам дагы башка жандоочуларын табууда. Азыр болсо биз ушул өзүбүздүн жердин табигый жандоочусу Ай жөнүндө кичине сөз кылалы. Жердин жандоочусу Ай экенин биз билебиз. Жана ушул күн системасындагы эң эле кеңири изилденген табигый жандоочу мына ушул Ай экен. Айдын жаралышы жөнүндө көптөгөн гипотезалар бар. Алар кандай гипотезалар? Мисалга, окумуштуулар Айдагы таштарды изилдеп баштаганда эле алгач Айдын келип чыгышы жөнүндө 3 түрлүү теория пайда болгон. Булар. Бирок алардын биринде далилдөөгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бирөөлөрү жаңы пайда болгон жер ушунчалык тез айлануу менен кыймылга келген. Натыйжада анын бетинен айрым бөлүкчөлөр бөлүнүп чыгып, кийин алар Ай болуп топтолушкан деп эсептешет. Экинчилери болсо Ай космос мейкиндигинен башка жактан келген деп жыйынтык чыгарышкан. Үчүнчү теорияда болсо Ай эч кандай теорияларга көз каранды болбой, күн системасы пайда болгондо эле кошо пайда болгон деген жыйынтык келген. Бирок жакында эле 4-чү теория пайда болду. Мына силер көрүп тургандай, бул теория боюнча кандай айтылат экен? Демек, ал теория азыркы кезде чындыкка эң жакын болгон теория болуп саналат. Бул теория боюнча Ай гиганттык согулуудан пайда болгондугу божомолдонот. Анын негизги идеясы төмөндөгүдөй. Качан биз азыр билген планеталар жаңы эле жаралып баштаганда, Марс планетасынын чоңдугундай зор тело жерге учкай урунган. Жердин сырткы катмарындагы жеңил заттар жерден көбүрөөк бөлүнүп, жердин аймагында шакек болуп айланып калган. Ошол мезгилде жердин ядросу темирден тургандыктан бүтүн боюнча сакталып калган дейт. Ошол жердин тегерегиндеги бөлүнүп чыгып айланып калган зат акыры Ай болуп жердин спутнигине айланган. Андан сырткары Ай болуп айланып калган заттардын согулуудан кийин ири сандагы газдар бөлүнүп чыгып, анын ичинде кычкылтек да бөлүнүп кеткен деген 4-чү теория же болбосо божомолдоо азыркы кезде чындыкка жакындашкан теория катары айтылып жүрөт. Демек, Айдын радиусу 1738 километрге барабар, массасы 7,3 көтүлгөн 10-22 килограммга барабар.
жерден болгон аралыгы 384.467 километрге барабар, орбиталык ылдамдыгы 1 км секундага барабар. Ал эми айлануу мезгили синоидикалык жана сидерикалык мезгил деп аталат. Сидерикалык бул 29,5 суткага, синоидикалык 27,3 суткага барабар экен балдар. Ушундай эле азыркы кезде ай биз айтып аткандай абдан кеңири изилденип, анын бизге көрүнгөн бети дагы, бизге көрүнбөгөн бети дагы кеңири изилденип, ар бир кратерге өзүнчө ат коюлган. Ошондой эле океандар, деңиздер деп аталып кээ бир ойдуңдар, аларга дагы ат берилген балдар. Ошондой эле айдын фазаларындагы биз билебиз, фаза дегенибиз бул эмне деген сөздү түшүндүрөт дедик? Көрүнүш деген сөздү, башкача айтканда, айдын жерди айлануу кыймылына жараша жарыктын чагылышы, көлөкөнүн түшүшү менен ай ар кайсы күндө ар кандай формага өтүп турат. Демек, ай жаңыргандан баштап карап отурсак, ал улам орок сумал толуп отуруп, акыры толгон айды көрөбүз, 15 күндөн кийин. Мына ушунун ар бир көрүнүшү албетте айдын фазалары деп аталат балдар. Ошондой эле жердеги тартылуу жана ташкындоо кубулушу дагы ушул айдын тартылуу күчүнө негизделген. Демек, мына биринчи учурда тартылуу кубулушу кайсы жердин кайсы чектеринде байкалат, ал эми ташкындоо кубулушу дагы кайсы чектерде байкала тургандыгын көрүп турасыңар. Айга жакынкы жерде, демек, ай менен жердин тартылуусунан ташкындоо пайда болот. Ал эми ошол эле учурда алардын жогорку жана төмөн жагында тескерисинче тартылуу кубулушу пайда болуп атат. Айдын ички түзүлүшү дагы азыркы кезде толук изилденген. Демек, ички түзүлүшү боюнча мантиядан турат, суюк ядродон жана катуу ядродон турат. Катуу ядроосу жердикинен айырмаланып, ал жерде темир жок, ошондуктан айда магнит талаасы жок деп аталат. Мына айдагы эң чоң кратер 93 километрге барабар, силер көрүп тургандай. Айды изилдөөчү эң биринчи космостук аппарат Луна 9 деген Советтер Союзунун аппараты 1966 жылдын 3 февралында айга конгон. Ал эми 1969 жылдын 20 июлунда америкалыктар айга биринчи кадамды ташташкан. Жана биринчи кадамды таштаган космонавт Нил Армстронг болгон. Анын ошол кездеги айткан сөзү түбөлүккө сакталып калган. Бул сөз бир адам үчүн кичинекей кадам, бирок адам заты үчүн гиганттык кадам жасалды деген сөзү болгон. Кийинки планетабыздын жандоочусу бул Марс планетасы. Демек, Марс планетасынын белгилүү болгон эки жандоочусу бар. Булар Фобос жана Деймос деп аталат. Фобос бул грекчеден которгондо коркунуч дегенди билдирет, ал эми Деймос деген түрү суук дегенди түшүндүрөт. Массасы Фобостун 1,7,16 килограмм бар. Планетадан болгон аралыгы 9377 километрге барабар. Ал эми айлануу мезгили 7 саат 40 минутага. Ал эми Деймостуку массасы 1,15 килограммга барабар. Марс планетасынан болгон аралык 23458 километрге. Ал эми айлануу мезгили 30 саат 18 минутага барабар экен балдар. Мына демек Марс планетасы дагы ушундай эки спутникке ээ экен. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде бир-эки суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе биринчи суроого көңүлүңөр бурам. Бул планеталардын ичинен кайсылары табигый жандоочуга ээ эмес? Биринчи Марс, экинчи Жер, үчүнчү Чолпон, төртүнчү Меркурий. Демек, бул планеталардын ичинен кайсылары табигый жандоочуга ээ эмес? Мен оюмча суроого туура жоопту таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп Чолпон жана Меркурий планетасы табигый жандоочуга ээ эмес деп атабыз. Экинчи суроо. Айдын өз огунда айлануу мезгили канчага барабар деп айттык? Биринчи 24 саат, экинчи 15 сутка, үчүнчү 1 ай, төртүнчү 1 жыл. Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп 1 айга барабар экен. Демек, ай ар дайым бизге бир жагы менен гана көрүнүп турат экен. Анын жерди бир айланып чыгуу мезгили анын өз огунда айлануу мезгилине барабар балдар. Ошондуктан ал ар дайым жерди көздөй бир бети менен гана көрүнүп турат экен балдар. Ошондуктан айдын бизге көрүнбөгөн бети деп айтабыз.
Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Кийинки планетабыз Юпитер планетасы. Юпитер планетасынын азыркы кезде белгилүү болгон 67 жандоочусу бар экен балдар. 67 жандоочусу, мына карагылачы. Бирок албетте ал ар бир жандоочунун сүрөтү космостук аппараттар менен тартылып алынган эмес. Ал планетанын негизги спутниктери, же болбосо жандоочулар гана сүрөткө тартылып алынган. Бул жандоочулары Ио, Ганимед, Каллисто жана Европа. Башкача айтканда азыркы кезде кеңири изилдөөгө алынган спутниктер. Ошондой эле бул спутниктер Галилейдик спутниктер деп аталат. Эмне үчүн дегенде, муну эң биринчи ачкан окумушту космоско биринчи телескопту багыттаган италиялык окумуштуу Галилей болгондуктан бул Юпитердин жандоочулары Галилейдин жандоочулары деп да аталышка ээ болуп жүрөт. Демек, Европанын диаметри 3121 километрге барабар, Ионуку 3650 километрге, Каллистонуку 4820 километрге, ал эми Ганимедтики 5262 километрге барабар балдар. Мына ушул негизги 4 спутнигин азыркы кезде окумуштуулар кеңири изилдөөдө. Алардын өлчөмдөрүн салыштырмалуу түрдө карай турган болсок, мына Жер турат, Ай турат, Ганимед жана Каллисто спутниктерин көрүп турасыңар. Демек, Айдан дагы чоң диаметрдеги спутниктер экен балдар. Же болбосо жандоочулар экен, Андан кийинки планетабыз албетте Сатурн планетасы. Сатурндун жандоочулары азыркы кезде белгилүү болгон 62 жандоочусу бар экен. Ошондой эле анын дагы азыркы кезде сүрөттөрү тартылып алынган жана изилденип жаткан спутниктерин же жандоочуларын айта турган болсок, булар Титан, Тефия, Мимас, Япет жана Рея спутниктери. Бул спутниктери дагы изилдөөгө абдан кызыктуу материалдар менен толгон. Ушулардын ичинен биз силер менен Титан спутнигине кеңири токтоло кетели. Сатурндун Титан спутнигинин диаметри 5152 километрге барабар, массасы 1,3 көбөйтүлгөн 10-23 килограмм барабар, бетинин температурасы 170-180 градус Цельсия барабар. Ал эми планетадан болгон аралыгы 1,221,870 километрге барабар экен балдар. Титан Сатурндун эң чоң спутниги жана өлчөм боюнча Меркурий планетасынан да чоңдук кылат. Астрономдордун изилдөөсү боюнча бул спутник бирдей өлчөмдөгү таштардан жана суу муздарынан турат. Титан тууралуу алынган маалыматтардын ичинен баарынан кызыктуусу Титан калың катмардагы атмосфера менен курчалган. Ал бир аз метан, жер бетиндеги жаратылыш газы түрүндө кездешет. Аралашкан азоттон турат. Күн системасында бир да башка спутниктин атмосферасы жок. Титандын атмосферасынын басымы жердикине салыштырганда анчалык чоң эмес, анткени менен температурасы болгону -180 градус Цельсияны түзөт. Мындай температурада метан газ түрүндө да, суюктук түрүндө да, ошондой эле жергиликтүү шартка жараша катуу абалда да болушу мүмкүн. Ошондуктан Титан кээ бир жагынан алганда жерге окшоп кетет. Анткени анда жамгыр да, кар да, океан да, дарыя да кездешет. Болгон айырмасы анын баары жердегидей суу эмес, метандан турат экен балдар. Эми андан кийинки планетабыз бул Урандын жандоочуларына токтололу. Урандын жандоочулары азыркы кезде белгилүү болгон 27 жандоочуга ээ. Бирок биз жогоруда айткандай, ал ар бир жандоочунун сүрөтү тартылып алынган эмес, бирок негизги изилдөөгө алынган жандоочуларын айта кете турган болсок, булар Титания, Аберон, Умбриен, Ариэль жана Миранда спутниктери. Алардын өлчөмдөрүн салыштырып карап турган болсок, мына эң кичинеси Миранда, андан кийин Ариэль, андан кийин Умбриэль, Титания жана Аберон. Урандын айланасында 30 чамасында жандооштор айланат. Алардын ичинен өтө таң калыштуусу Миранда. Анын туурасынан кесилиши 500.000 километрди түзөт. Анын бетинде ар түрдүү коктуу колоттор, жылчыктар жана бийик чокулар орун алган. Бул Урандын айы 3-4 зор таштардын сыныктарынан куралган сыяктуу. Мүмкүн бул ай астероиддин кагылышуусунан кийин кайра топтолуп аткан сыяктуу да болушу
ыктымал балдар. Жана бул жерде урандын эң чоң жандоочусу Аберон экендиги дагы көрүнүп турат. Андан кийинки планетанын спутниктери бул албетте Нептун планетасынын жандоочулары. Азыркы кезде белгилүү болгондой 13 жандоочусу белгилүү Нептундун. Алардын ичинен бизге кызыктуулары булар: Тритон, Протей, Нереида жана Елена. Булардын формасы дагы көпчүлүк спутниктердин формасы туура эмес формада. Мисалга Протей жана Елена спутниктерин карап көрсөңөр, бул астероид сымал формадагы спутниктери же жандоочулары деп айтабыз. Мына салыштыруу иретинде сырткы көрүнүшүн көрүп турасыңар. Ошондой эле бул Нептун планетасынын дагы жандоочулардын ичинен бизди кызыктырган дагы бир жандоочусу бар. Ал Тритон жандоочусу. Ушул Тритон жандоочусуна дагы токтоло кетели. Тритон жандоочусунун диаметри 2707 километрге бар, массасы 2,1 көйтүлгөн 10-22 даражасында килограммга, ал эми планеталар болгон аралыгы 354.759 километр аралыкта айланат. Нептундун жердеги айдын өлчөмүндөй болгон Тритон деген жандоочусу бар. Жерге окшоп Тритон азоттук атмосферасы бар. Анын 7 бөлүгү катуу порододон турат. Ал эми 3 бөлүгү суудан турат. Тритондун түштүк уюлга жакын жеринде Voyager 2 сүрөтүн тартып алып, кызыл муз бардыгы аныкталды. Ал эми экваторунда көгүлтүр муз метандын тоңгон түрү байкалган. Тритондо өтө чоң аскалар, суу муздарынын ошондой эле кратерлердин бар экендиги да аныкталды. Ошондой эле вулкандан пайда болгон караңгы тилкелер байкалды. Окумуштуулардын ойлору боюнча тоңгон суу, метан жана азот Тритондун түпкүрүнөн вулкан болуп атылып жатышы мүмкүн дейт балдар. Мына карагылачы. Бизден алыскы Уран, Сатурн, Нептун, Юпитер планеталарынын жандоочуларында ушундай кызыктуу физикалык шарттар орун алат экен балдар. Азыр болсо планеталардын шакектерине токтололу. Биз билгендей шакектүү планета катары биз Сатурн планетасын билебиз. Сатурн планетасынын шакектеринин курамын карай турган болсок, демек, негизги курамы силикат чаңдар аралашкан суу музунан турат 99%. Чаңдардын өлчөмү 1 микрометрден 10 сантиметр, кээде бир нече метрге жетиши мүмкүн. Ал эми калыңдыгы ушул шакекченин 1 километрден 10 метрге чейинки калыңдыкта болушу мүмкүн. Ошондой эле Сатурн планетасынын шакектери негизги 4-5 алкага бөлүнгөн. А алкагы мисалы 14600 километрге барар, Б алкагы 25500 километрге, С алкагы 17500 километрге жана Д алкагы 7500 километрге барабар аралыктарга бөлүнгөн экен. Биз Сатурндун эле шакектерин билебиз, бирок кийинки Voyager жана башка көптөгөн космостук аппараттардын изилдөөлөрү менен гигант планеталардын баарысы шакекке ээ экендиги аныкталган. Демек, алардын ичинде Юпитер, Уран жана Нептун планеталары дагы өзүнүн билинер билинбес шакекчилерине ээ экен балдар. Азыркы кезде планеталарды жана алардын жандоочуларын изилдөөчү станциялар булар Voyager 1 америкалык, Voyager 2 жана Cassini космостук станциялары ушул спутниктер жана планеталар боюнча кеңири маалыматты бизге алып берди балдар. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо максатында дагы бир эки суроого жооп берели дагы, сабагыбызда жыйынтыктайлы. Анда эмесе биринчи суроого көңүл бурам. Аты коркунуч менен байланышкан жандоочулар бар планета кайсы планета? Биринчи Юпитер, экинчи Марс, үчүнчү Нептун, төртүнчү Жер. Албетте туура жооп Марс планетасы, Фобос жана Деймос дедик. Коркунуч жана түрү суук деп которгонбуз. Марс планетасы ушундай эки спутникке же жандоочуга ээ экен. Кийинки суроо. Галилейдик спутниктер болуп кайсылар эсептелет? Биринчи Тритон, Протей, Нереида, Елена. Экинчи Титан, Дефия, Мимас, Япет. Үчүнчү Ио, Европа, Ганимед, Каллиста. Төртүнчү Титания, Аберон, Ариэль, Миранда. Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп. Үчүнчү Европа, Ганимед жана Каллиста. Юпитердин спутниктери же жандоочулары, балдар.
Анда эмес ушу менен сабагыбыз да аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен планеталардын табигый жандоочулары менен тааныштык. Жана планеталардын шакектери жөнүндө дагы сөз кылдык. Жана жандоочулардын жана шакектердин табияты жөнүндө дагы айттык балдар. Ушуну менен балдар биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.